Президент Садыр Жапаровтың туғаны Улан Жапаров коррупцияға шектеліп қармалды. Балаңызды енесінің атына қаттоого қандай қарайсыз? Аукционға қойылған мегакомду ким сатып алат? Ушул жана башка жуманын маанилүү жаңылыктары менен мен Мырзайым Жолдошбекова тааныштырам. Саламатсыздарбы? Президент Садыр Жапаровтың туғаны Улан Жапаров коррупцияға шектеліп қармалды. Бұл маалыматты мамлекет башчынын маалымат кызматынын жетекчиси Дайыр Орунбеков тастыктады. Орунбековдун айтымында кармалган адам Садыр Жапаровдун атасынын бир тууган энесинин баласы Рахымжан Жапаровдун уулу. Ал ошондой эле Улан Жапаровдун ишкерлер менен бажычылар аралашкан мыйзамсыз ишке тиешеси болгон деп шектелип, ИИМ тарабынан камакка алынганын билдирди. Президент кимдеги мыйзам бузса жакындары экенине карабай, мыйзам алдында жазалана турганын эскерткен. Эч кимди аяп коргоп же калкалабайт. Ошондой эле президенттин анын жакындарынын жогорку кызматтагы жетекчилердин атын жеке кызыкчылыктарына пайдалангандар дагы катаал чаралар колдонуларын эскертебиз деп жазды Орунбеков. Ал эми президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев өлкө башчы бул тууралуу угары менен шектүүлөргө карата бардык мыйзамдуу чараларды көрүүнү талап кылганын билдирди. Бишкектин 1-май райондук соту аны 26-июлга чейин камакка алуу баш коргоо чарасы колдонуларын маалымдады. 32 жаштагы Улан Жапаров ачык булактардык маалымат боюнча Түп районунун Кең Суу айылында туулган. Конституциялык сот Кыргызстанда эрезеге жеткен жарандарга энесинин атын алууга уруксат берди. Бул тууралуу активист Алтын Капалова билдирди. Аталган маселе боюнча ал көптөн бери соттошуп келе жаткан. Сот чечими Капалованын тарабына чечилип, ал уулу неме Алтынович кылаарын жарыялады. Ошол эле учурда социалдык тармакта балага энесинин атын берүүнү туура көрбөй, сын пикирлерин жазгандар арбын болууда. Көпчүлүк бул улуттук каада салттарга каршы келерин билдирип жатышат. Мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов дагы баланы энесинин атына каттоого каршы пикирин билдирди. Ал эми Кыргызстандын муфтийи ар бир перзент тегин билүүгө укуктуу экенин баса белгиледи. Баланы ким төрөгөндүгү айдан ачык. Ал эми текти атага таандык болушу өтө зарыл. Ошондуктан ислам дини баланын тегин атага таандык кылат деп кошумчалады ал. Ошондой эле муфтий кыргыз коомчулугунда да жети атасын билбеген жетесиз кул деп катуу айыпталганын, тексиз кул деген өткөн оор сөз болбогонун айтат. Белгилей кетсек, Конституциялык сот жарандар 18 жашка чыккандан кийин атасынын же энесинин атына катталаарын өзү чечүүгө укуктуу деп бүтүм чыгарды. Жогорку кеңештин депутаты Адахан Мадумаровдун тарапташтары бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп айыпталууда. Маалыматка караганда, массалык баш аламандыкка чакыруу беренесинин негизинде козголгон кылмыш ишинин алкагында партиянын 10 активдүү мүчөсүнүн үйүндө тинтүү иштери жүргүзүлгөн. Тинтүү учурунда кылмыштуу ниетин тастыктаган буюмдар алынганы айтылууда. Табылган материалдарда ансыз деле төңкөрүш керек, революция болсо бардык иш токтойт деген сөздөр табылганы айтылат маалыматта. Учурда бүтүн Кыргызстан партиясынын 2 активдүү жактоочусу убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Алар мобилдик тиркемелерде, мессенджерлерде жана соц тармактарда тайпаларды түзүп, нааразылык акцияларды уюштурууда, партиянын катардагы мүчөлөрүнө деструктивдүү таасир берип турушкан деп айыпталышууда. Ал эми кармалган башка жарандарга карата тиешелүү тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Азыр Адахан Мадумаровдун өзүндө да кылмыш иши бар. Белгилей кетсек, Жогорку кеңеш бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидерин 2009-жылы кыргыз-тажик чек арасы боюнча протоколго кол коюшуна байланыштуу кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксат берген. Мегаком компаниясы аукционго коюлду. Маалыматта белгиленгендей, компаниянын баштапкы баасы 166 миллион долларга бааланган. Аукцион электрондук турда өтүп, ар бир баскычта 200 миллион сомдон көтөрүлүп турары айтылат. Белгилей кетсек, буга чейин президенттин маалымат кызматы Эрбол Султанбаев мега жеке колго же чет өлкөлүк компанияларга сатылбай тургандыгын билдирген. Аукцион жарыялангандан көп өтпөй эле ал Мегаком боюнча мамлекеттин мурдагы пландары өзгөргөн жок деп жазып чыкты. Аукционго мамлекеттик өнүктүрүү банкы катышып, уюлдук операторду сатып алууну пландап жатканын кошумчалады. Жыйынтыгында байланыш компаниясы мамлекеттин эле карамагында калат. Бирок мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттиги тараткан билдирүүдө аукционго жеке жактарда, юридикалык тараптар да катыша алары жазылган. Эске салсак, бул ишкананын акциясынын 100% мамлекетке тиешелүү. Бийликтин көп жылдар бою компанияны сатуу аракетинен майнап чыкпай, анын баштапкы баасы бир нече жолу өзгөргөн. Өткөн жылдын аягында Кыргызстанда аталган ишкананы сатуу маселеси кайрадан көтөрүлгөн.
Крим чөйрөдө чач каймана аты менен жүргөн жаран Жалал Абадтагы мейманканалардын биринен кармалды. УКМКдан билдиришкенде, ал Кримтөбөл Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун активдүү мүчөсү. Ал физикалык зомбулук көрсөтөм деп коркутуу менен Жалал Абад шаарындагы соода базарларынын ээлерине салык салууга аракет кылгандыгы аныкталган. Тинтүү учурунда 10 граммга жакын өзгөчө жыты бар гашиш заты табылып, тиешелүү экспертизага жөнөтүлдү. Ошол эле учурда кармалган жаран баңги заттын колдонуу боюнча текшерүүдөн өтүп, ал оң натыйжа берген. Кармалган адам убактылуу кармоочу жайына киргизилип, учурда тергөө иштери жүрүүдө. Транспорт жана коммуникациялар министринин орун басары Акуналуу Досалиевдин Арча Бешик конушундагы үйүнүн тосмосу бузулду. Буга чейин интернетке министринин орун басары жашаган үйдүн тосмосу кызыл сызыктан өтүп, тротуар курууга тоскоолдук жаратууда деген маалымат тараган. Ошондой эле айрым блогерлер атка минер тосмону түрттүрүүгө каршылык көрсөтүүдө деп жазышкан. Бул маалымат чындыкка дал келбей турганын билдирген мэрия өкүлдөрү аталган көчөнү асфальттоо иштери жүрүп жатканын айтып, жолдун курулушун кубаттаган транспорт жана коммуникациялар министринин орун басары үйүнүн тосмосун өз демилгеси менен түрттүрөөрүн билдирген. Бул жагдайгы туурасында транспорт жана коммуникациялар министри өзү үн катып, ал көчөдө 40тан ашык үйдүн тосмосу бузулганын, мыйзам баарына бирдей экенин белгиледи. Учурда короо бузулуп, тротуар курууга даярдык иштери жүрүүдө. Президент Садыр Жапаров 9-11 июлда Монголияга мамлекеттик сапар менен барат. Бул тууралуу президенттин администрациясы билдирди. Бул сапардын алкагында өлкө башчы Монголиянын президенти, премьер-министри жана Монголиянын улуу мамлекеттик хуралынын төрагасы менен эки тараптуу жолугушууларды өткөрөт. Тараптар Кыргызстан менен Монголиянын ортосундагы соода, экономикалык, инвестициялык, маданий, гуманитардык тармактардагы эки тараптуу кызматташтыктын абалын жана мындан аркы өнүгүү келечегин талкуулашат. Ал эми Улан-Баатар шаарында болгон сапарынын алкагында Кыргызстандын Монголиядагы элчилигинин расмий ачылышы аземи болот. Ошондой эле эки тараптуу ондогон макулдашууларга кол коюлат деп айтылат маалыматта. Ушул жана башка жаңылыктар менен Тез инфонун Instagram жана TikTok баракчасынан таанышсаңыздар болот. Көрүшкөнчө.